иш-чаранын коноктору бүгүн биз мамлекеттик Asman Airlines авиакомпаниясынын биринчи учагын толтурабыз. Уруксат берсеңиздер, сөздү Акылбек Сөнбековичке бергенге. Урматтуу мекендештер, урматтуу Кыргыз авиациянын кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү баарыбызды кубандырган жакшы окуя менен куттуктайм. Бүгүн биз өзүбүздүн каражаты менен жарандар үчүн учакты сатып алып жатабыз. Буюрса биринчиси, бир айдан кийин экинчисин да күтүп атабыз. Келерки жылдын майында үчүнчүсү келет. Ошол жылдын аягына чейин Манас Самудинович 4-чү самолетту алып келген тат. Ошентип ички каттамдардын баарын биз өзүбүздүн жарандарыбызга эң ыңгайлуу, анан коопсуздук боюнча биринчи орунда турган самолетту менен камсыз кылабыз. Бүгүн биз бир жыл мурун урматтуу президенти Садыр Кожоевичтин демилгеси менен биз 2 учак сатып алган болчубуз. Ал учактын бири бүгүн биринчи жолу учуп келди. Биздин Манас аэропортунда бүгүн ошонун презентациясы болуп жатат. Бул учак бизде аймактык аэропортторго, ички каттамдарга учуп турат. Экинчи учагыбыз бир айдан кийин октябрь айларынын баштарында келет, Кудай буйруса. Үчүнчү учагыбыз биздики 25-жылдын май айында келет. Анан 25-жылы биз дагы 4-чү учак сатып алабыз. Ушундай эле үлгүсүндө. Анан ошо 4 учак менен биз ички каттамдарды толук жапканга мүмкүнчүлүгүбүз болот. Бул учак кайерге каттайт? Баасы канча болот? Ичинде канча орундук бар? Канча жөнөкөйдө көтөрүлө алат? Бул учак 80 орундуу учак. Канададан чыккан учак. Дефеланд деген завод бар. Ошол жактын учагы Bombardier Q400-8 деген учак болот. Мунун назначениясы аймактык аэропорттордун баардыгына учат. Өзүңүздөр билгендей, былтыр бүт аймактык аэропорттордун баардыгын бүтүп, быйыл ишке берип атабыз баардыгын. Кудай буйруса ошол аймактык аэропорттордун баардыгы учат. Андан башка бул учактар бизде жакын жайгашкан биздин кошуналарыбыз Казакстан, Өзбекстан, анан Россиянын Казакстанга жакын шаарларына учуп барганга мүмкүнчүлүгү бар. Давай.